Саламатсыздар, урматтуу Теңиртолук телегөрөрмандар, сиздер менен кайрадан Актуалдуу маек программасы. Акыркы кездери өлкөнүн казынасын толтурууда ушул абдан алга илгөөндөр болуп атат. Эгерде ИЦКнын төрагасы Акылбек Жапаровдун сөзүнө карай турган болсок, бул биринчи жолу өлкөнүн бюджети профицитинен чыккан турат. Мына ушул жагдай эмне негизинде жаралып атат? Менимче, мына ушул баары салык жана бажы жыйымдарын жакшы менен түшүндүрөт. Андыктан биринчи жолу ушундай эгемен 30 жыл ичинде биринчи жолу профицит менен биздин бюджет чыккан турат. Бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Ошол учурда бүгүнкү күндө декларация толтуруу өнөктүгү дагы жүрүп жаткан учур. Андыктан биз бүгүнкү көрсөтүүлөрдө мына ушул салык жыйымдары жана декларацияда тапшыруунун жүрүшү менен таанышууну туура көрдүк. Бул максатта биз студиябызга Нарын райондук салык кызматынын жетекчисинин орун басары Садыбакас Буагачы Эсенбековичти жана Нарын шаардык салык кызматынын бөлүм башчысы Абдаева Зина Турсунованы чакырганбыз. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Капайкы менен болобу жана жогоруда белгиледик. Акыркы кездери салык жыйымдарын чогултуу кыйла жакшырды да. Ал эми биздин Нарындын шарттарына токтолсок, бизде баягы облуста ири ишканалар жок да. Көбүнчөсү дыйкан чарба, жеке ишкерлер. Ошончо дагы салык жыйымдарынын чогултулушу кептешүү райондон баштап салык жыйымдарын чогултуш кандай болот бүгүнкү райондо? Былтыр кандай болду, кандай башталды быйыл? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу салык төлөөчүлөр. Бул эми салык бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруу негизги булактары деп эсептелинет. Ошол себептен 2023 жылдын Нарын району боюнча канча план берилген, канча аткарылгандыгы боюнча айта кетпесек болбойт. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 205 миллион 440 план тапшырма берилсе, 220 миллион 34 миң сом болуп, бул 108,1% пайызды түзөт. Же болбосо 2022 жылдын жыйынтыгы менен салыштырмалуу 16 миллион 594 миң сомго ашыкча салыктар чогултулду жалпысынан. Эмнени ишен ашыкча чогултулуп атат да? Бул эми азыркы салык саясатынын туура жүрүп жаткандыгынын себеби деп эсептейм. Себеби дегенде азыркы учурда ушу фискалдаштыруу боюнча жанагындай көзөмөлдүк кассалык машиналар, электрондук товарный транспорттук кагаздар, электрондук счет фактуралар, ушулардын көзөмөлдөнүшү жана жүгүртүүлөрү туура так болгондуктан ушул салык жыйымдары ушундай ашыкча чогултулуп атат деп эсептейбиз да. Нарын шаарында районго салыштырмалуу баягы ишкерлик субъекттер да бар да. Нарын шаарында кандай болду ушул салыктын чогултулушу? Саламатсыздарбы? Биз дагы ушул 2023 жылда берилген план тапшырманы 103,2%га аткардык. Эгер суммасы менен айтып кетсек, 374 миллион 596 миң салык түштү. Былтыркы 22 жылга салыштырсак, өсүү темпи 131,9% түздү да. Былтыр 2022 жылы 283 миллион 942 миң салык түшсө, быйыл 2023 жылдын жыйынтыгы менен 374 миллиондон ашык түшүп атат да. Же болбосо бул ошол 22 жылга салыштырмалуу 90 миллиондон ашык салык көбөндүрүлүп атат. Ошондой эле республикалык бюджет дагы, жергиликтүү бюджеттен дагы ошондой өсүш менен аткарылган. Республикалык бюджет 164%га өсүү темпи түзөт, ал эми жергиликтүү бюджет 114% түзөт. Мынакей буюрса райондо да, шаарда да акыбал дурус экен. Мынакей 2022 жылга салыштырмалуу 23 жыл өсүп бар экен аркалыкта. Ушундай жана контролдук кассалык машиналарын киргизиште ролун эмне айтат элеңиз? Критерийлер боюнча. Бул боюнча эми азыр бүгүнкү күндө көзөмөлдүк кассалык машиналар боюнча 193-токтом менен бекитилген. Бул мисалы Нарын районунда 200 субъектиге кассалык аппараттар орнотулуп, бул жанагы ар бир айыл жергесиндеги ар бир соода дүкөндөргө ар бирине бүгүнкү күндө толугу менен касса аппараттар орнотулуп, 2023 жылдын 12 айында 57 миллион 819 миң сомго кассалык чектер урулду. Ошонун негизинен кээ бир субъекттерди баягы 0,5%га өткөргөнбүз. Ошонун негизинен дагы мындай салык чогултууга жана салык төлөөчүлөрдүн салык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлдү.
Касса аппарат боюнча азыр бүгүнкү күндө бардык субъектилерге уже толук койдурулгандыктан биз тараптан программалар бар. Ошо программа аркылуу кайсы субъекти канчалык деңгээлде соода жүгүртүү болуп жатат дегенди эле гана көзөмөлдөө жүргүзүлүп атат да. Шаарда жагдайы кандай? Нарын шаарында дагы эле ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө Нарын шаарындагы соода түйүндөрүндө кызмат көрсөткөн түйүндөрдө жалпысын 1035 контролдук кассалык машиналар орнотулду. Бул контролдук кассалык машиналарды биз азыр контролдоо онлайн болгондугуна байланыштуу биз жумушта отуруп эле баарыбыз ошолордун кырккан чектерин, суммаларын биз бу жерде жумушта отуруп эле көрө алабыз. Ошондой көзөмөл жүргүзө алабыз да. Ушул касса аппараттарды койдуруу, счет фактураларды колдонуу боюнча жүргүзүлгөн жакшы иштердин негизинде жанагыдай пландарды чыкканга жакшы шарттар түзүлдү. Ошондой эле биз ушул контрольный кассовый машиналарды колдонуусу боюнча, счет фактуралар жазыш боюнча дайыма тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Атайын группалар түзүлүп, базарларга, соода түйүндөрүнө ушундай кыдырып иштер жүргүзүлүп келатат. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздердин биздин бүгүнкү студиянын меймандарына сурооңуздар болсо, адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн экраныңызда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу текст түрүндө жазсаңыздар болот. Бирөөндө ушул сурооңуздарды берип жатканда өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди жана ат жөнүңүздөрдү атап койсоңуздар бизге жеңилдик кылган болор деңиздер. Биз мынакей бул штабта декларация тапшыруу процесси жүрөт. Райондо кандай акыбалда жүрүп атат? Бул декларация боюнча салык кодексинин 106-107 беренелеринде көрсөтүлгөн. Былтыркы жылы мисалы район боюнча былтыркы жылы 5545 субъекти декларация тапшырган болсо, быйылкы жылдын ушу 1-мартына карата 5118 уже декларация тапшырылды. Бул былтыркы жыл менен салыштырмалуу уже 92%дын уже декларация тапшырып кабыл алынып бүттү деп айтсак болот. Бул себеби канчалык деңгээлде мындай 92%дын түзүшүнүн себеби бул азыркы күндө электрондук түрдө мурунку жылдары билесиздер, баягы бумажный кагаз түрүндө толтуруп, кезекте туруп ушундай көйгөйлөр бар болчу. Бул 2 жыл, 3 жылдан бери ушул электрондой доступ беребиз салык төлөөчүлөргө. Ар бир салык төлөөчүлөргө доступ бергенден кийин өздөрү кайсыл жерде интернет тарткан ушул декларацияларын ыңгайлуу шарттар менен тапшырууга милдеттүү болуп калат да. Тапшырууга да шарттары бар болуп калды да. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде ушул санариптештирүүнүн бир артыкчылыктуу формулаларынан болуп калат экен да. Бул дагы ошо фискализация ичинде ушул санариптештирүүгө жана салык төлөөчүлөргө болгон мындай жеңилдик деп айта алабыз да. Себеби мурда башка бир райондо жүрсө ушул декларация тапшырыш үчүн ушул Нарын шаарына же Нарын районуна келип бир күндүк убактысын коротуп ушундай декларация тапшырылчу. Азыр кайсыл жерде болбосун интернет тарткан жерден бизден логин алып эле декларация тапшырууга ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да азыр. Нарын шаар облус болбоду да. Сиздерде жандуураак болсо керек. Мен дагы биринчи ушул салык декларациясын тапшыруу мөөнөттөрү жөнүндө кичине түшүндүрүп кетейин. Салык декларациясын тапшыруу негизи юридикалык жактарга жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн 2023 жыл үчүн тапшыруу мөөнөтү 1-апрель. Ал эми жеке жактарга жана жеке ишкердин тапшыруу мөөнөтү 1-майда түзөт. Ошол аралыкта биздин жеке ишкерлер, юридикалык жактар толук декларацияларын тапшырып жетишүүгө зарыл да. Ошого жараша эле бизде дагы ушул декларационный кампания ушу январдан башталган. Азыркы күндө аябай активдүү жүргүзүп атабыз. Былтыр негизи ушул декларацияларды жалпысы 7665 тапшырылган количество саны ушундага жеткен да. Жалпы саны. Жалпы саны. Бүгүнкү күндө бизде азыр 1-мартка карата 6298 тапшырды. Бул жогоруда айтып кеткендей, азыр декларациянын баары электрондук түрдө тапшырат. Биздин салык төлөөчүлөр декларацияга келип, бизге жумушка келип, же ар чуркап, бер чуркабай эле өзлөрүнүн жеке кабинетинен электрондук түрдө тапшырып жатып атышат да. Ошонун негизинде декларациянын кабыл алуусу да жеңил болуп атат. Неге азыр ушундай саны көп, 1-2 айдын ичинде ушундай
саны жогору болгондугунун себеби биз азыр ушундай түшүндүрүү иштерин кыдырып, мекеме ишканардын баарын кыдырып, декларация тапшырганга жардам берип атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз жана эгер салык төлөөчүлөр учурунда тапшырбай биз 1 апрелди күтүп же 1 майды күтүп эметкенде бул нагрузка көп болуп калат да. Интернет булагында нагрузка көп, берилиши кыйын болуп калат. Азыркы күндө ошол жүргүзүлгөн иштердин негизинде беришти почти 93% тапшырды. Мындан аркысы мындан жеңил болот деп ойлойм да. Демек колдон келишинче эртерээк тапшырып, эртерээк такташып коюп, анан баягы рекламадагыдай салыгын төлөп коюп тынчыраак укта дегендей болсо экен да. Негизи бирдиктүү салыкка негизи бул кирешелери көрсөтүлөт, чыгашалары көрсөтүлөт, анан мүлктөрү, ошондой эле социалдык мүлктүк эмелер бар, кайтарып алуулары. Вот ошол маалыматтар ошол толук салык декларациясына көрсөтүлөт. Мынакей биздин көрөрмандардын да суроолор келе баштады. Анын алгачкысы Нарын шаарынан сурап атышат. Ассаламу алейкум. Мекемеде иштегендер декларацияны кандай толтуруп өткөзөбүз? Толтуруш өтө эле кыйын болуп атат дейт. Эмне айрыңыздар? Декларация толтуруу электрондук болгондугуна байланыштуу бул программадан берген аябай жеңил да. Биринчи, эгер биринчи жолу тапшырып атса, сөзсүз түрдө бизден логин алат. Ошол логиндин негизинде электрондук декларация тапшырат. Эгер ушундай тапшырган оор болуп, берүү кыйын болуп аткан шартта, сөзсүз түрдө бизге шаарда бирдиктүү терезе бар. Ошол жерге келсе, бизде атайын интернет кошулган компьютерлер бар, ошол жерге отуруп берсе болот. Биздин кызматкерлер, бирдиктүү терезедеги кызматкерлер жардам көрсөтүшөт. Шарттарды. Мынакей Богач мырза, албетте саналык кештен түзүлүп, интернет түрүн иштеп аткан абдан жакшы, бирок нардыларды карап турган болсок, кээ бир айылдарда интернет түйүндөрү баягы иштегенде жетпеген айылдар бар да. Ошол жакты бекемдешкендер. Келип тапшырыш керек же башка да формалар барбы декларацияны? Биз эми азыр бүгүнкү күндө Нарын районунда кээ бир айылдарда баягы алыскы жерлерде интернет азыркы учурда баягы интернет тартпай калган айылдар жок экен. Себеби дегенде биз азыр бардык баягы жекешкерлерди, каттоодон өткөн жекешкерлердин тизмеси менен жанагындай мекеме ишканада иштеген кызматкерлердин тизмеси менен биз баягы сравнить салыштырып анализ жүргүзүп атабыз. Ошондой шарттарда декларациялардын болсо интернет тартпай, эгерде андай такыр эле шарттар жок болсо, анда баягы кагаз түрүндө бизге келип кагаз түрүндө тапшырылса болот. Нарын районунан саламатсыздарбы дейт. Мен ишкерлигимди токтотуп аттым эле. Каяка кайрылсам болот? Жолдорун айтып коесуздар дейт. Ишкерлик кылып аткан, бирок кайра жаап аткан экен да. Бул жеке ишкер болуп, жеке ишкердүүлүгүн токтотуп аткан учурда бизге келип арыз жазат. Арыз менен кайрылат. Биз ал арызын кабыл алып, ошол ишкердүүлүк жүргүзгөндөн баштап бүгүнкү жапкан датасына чейин отчетторун, расчетторун, декларацияларын тапшырганбы, бардыгын бүт анализ жүргүзөбүз. Талдоо иштерин жүргүзүп туруп, андан кийин уже жекешкердиги уже жапканга иш жүргүзүлөт да. Бизге келип кайрылышы керек болуп калат, арыз жазыш керек болуп калат. Дагы бир көрөрманыбыз сурап атат. Декларация тапшырылбай калса кандай чараларды колдоносуңар дейт. Декларация тапшырылбай калса кандай чара колдоносуңар? Декларация тапшыруунун жогоруда айтып кетпедимби, мөөнөттөрү бар. Эгер ошол декларация тапшыруудан мөөнөтүнөн кечигип калган шартта административдик айып колдонулат. Ал жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө, ал эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге 3000 сом өлчөмүндө административдик айып колдонулат. Ушул жерден дагы бир эмени кошумчалап айта кетейин. Мүлк салыгы боюнча ошол декларация тапшыруунун мөөнөтү менен бирдей эле ошол мүлк салыгынын расчетторун тапшыруу керек да. Алардын дагы мөөнөтү биринчи мүлк салыктарыныкы, юридикалык жактардыкы 1 апрелге чейин. Мүлк салыгы дегенде бул жанагы айыл чарба эмес багытындагы жер салыгынын расчеттору, анан турак жай жана турак жай эмес мүлк имараттардын расчеттору. Бул юридикалык жактар үчүн 1 апрель, ал эми физикалык жактар үчүн 1 май болуп эсептелинет.
ошол аралыктарда ушул расчетторун толук тапшырып жетишип калууларын сурап кетет элек. Ушул мынакей өткөн жылдын тарыхына кайрылчы. Ушул райондо декларация тапшырбай калгандар болдубу? Аларга кандай чаралар көрсөтүлдү? Андай эле факт азырынча каттала элекпи? Өткөн жылдын 22 жылдын жыйынтыгы менен декларация тапшырбай калган субъектилер албетте болгон. Буларга юридикалык жактарга 5000 сомдон айып пулдар салынган, жеке жактарга болсо 1000 сомдон айып пулдар салынган. Да бир көрөрман сурап атат. Жеке менчик жактар канчасына чейин декларация тапшырыш керек дейт? Жеке жактар канчасына? Физикалык жактардыкы 1-майга чейин салык кодексинде көрсөтүлгөн. Мөөнөтү 1-майга чейин тапшырыш керек. 1-майга чейин жеке жактар Жеке жактар түшүш керек, Ушул декларация тапшыруу албетте бул баягы тактык үчүн өтө зарыл. Ошондой болсо дагы мындай суроо жаратылып атат да. Ушул декларация системасы өлкөгө кандай пайда алып келиши мүмкүн? Же бул жөнүндө баягы эсептешип такташып койгон эле бир жолу? Эмне айтасыңыз адис катары? Бул эми декларация биздин ар бирибиздин тапкан кирешибиз, чыгашабыз, ошонун баары көрсөтүлөт. Андан сырткары кандай мүлкүбүз бар, ошонун баарын көрсөтүшүбүз керек. Буга чейин жанагыдай мүлктөрүн толук көрсөтпөгөн шарттар болуп келген, кирешеси толук көрсөтүлбөгөн шарттар болуп келген учурлар. Азыр биз жылдан жылга ушул жагы аябай оңолуп түзөлүп келатат. Биздин декларанттар өзлөрүнүн тапкан кирешелерин толук көрсөткөнгө, мүлктөрүн толук көрсөткөнгө аракет кылып калышты. Сизде ушул жаап жашырган факттар болгон жокпу? Аныктарды барбы? Кандай эле факт болгон жокпу? Болуп калат. Кээ бирлери билбестик менен, кээ бирлери көпчүлүгү өздөрү жөнүндө маалыматтын толук билбестигинен ушундай толук көрсөтпөйт да. Ушул боюнча дагы айта кетейин, азыр салык төлөөчүлөрдүн кабинетинде жакшы модулдар ачылган. Ал жерде атайын сервис бар. Ал жерде салык төлөөчүлөр өзлөрү жөнүндө көп маалыматтар көрө алышат да. Салыкка, бюджетке карызы барбы, аласасы барбы, аны көрө алышат. Алган патенттерин көрө алышат. Ошондой эле азыркы күндө бизде карызы жоктугу тууралуу ар кандай справкаларды алышат да. Ошол справканы мурун келип кагаз түрүндө алышчу. Быйыл ошол 2024 жылдан бери биз ошол декларациянын справкаларды электрондук түрдө беребиз. Бизге алар келбейт, өзлөрүнүн жеке кабинетинен гана заявление кетиришет, арыз кетиришет. Биз аны карап 3 жумуш күнүнүн ичинде жооп кетиребиз. Алар келип ора болбойт, биз кетиребиз. Ошол эле жеке кабинетине барып биздин берген жооп түшөт, өзлөрү каалаган учурда чыгарып алышат. Андан сырткары ошол эле кабинетте мүлк салыктарын эсептөө баардык отчеттордун берүү модулу бар. Бүт отчетторду, баардык отчетторду электрондук түрдө ошол жерден кетире алышат. Райондо деле ушундай болсо, же райондо өзгөчө жактарына барбы? Бул баягы салык кызматына система бир. Фискалдаштыруу боюнча жеке жана салык төлөөчүлөрдүн жеке кабинетинен ошол жерге баардык маалыматтар жайгаштырылган. Декларация тапшыруу учурунда дагы бул жана кадастр кызматы менен биргеликте эмне мүлкү бар экен, кыймылсыз мүлкү бар экендиги көрүнөт. Ошол жерден толуктап, эгерде мүлкү көрүнбөй калган болсо, ошол жака толуктап декларация тапшырганга мүмкүнчүлүктөр бар болуп калды да азыр. Дагы бир көрөрманыбыз сурап атат. Ушул декларация толтурууда өз намына катталган үйдүн аянтын көрсөтүү зарылдыгы барбы дейт. Кандай ушул? Декларацияга баардык маалыматтарды толук туура толтурууга туура келет. Себеби дегенде суроо берип аткан жаран балким мамлекеттик кызматкер болсо, бул мамлекеттик кызматкерлердин декларациялары ар бир декларанттыкы анализ жүргүзүлүп, андан кийин анализ жүргүзгөндөн кийин эгерде кандайдыр бир мүлктөрүн же болбосо бир доходторун көрсөтпөй калган учурлар болуп калса, аларды тиешелүү органдарга берилип, ал жерден уже ар кандай тиешелүү чаралар көрүлөт да. Ошол себептен жана идентификационный кодторун, квадрат метрлерин, адрестерин толук жазууга туура келет.
жумгаларынан суралат, эми албетте бул башкы караган, бирок ошончо дагы суроосунда экен. Менин карамагымда трактор сыяктуу техникалар бар. Аларды көрсөтүшүм керекпи? Баасында кошо көрсөтөмбү дейт. Декларациянын формасында негизинен ошол жарандын эмне мүлкү бар болсо, баардыгын көрсөтүш керек болот. Ал ошол техникасынын жылы, кайсы жылдан бери ошол жаранга таандык, ошол декларатка таандык болсо, канча суммага сатып алган болсо, анан техникасынын аталышын толук көрсөткөнгө туура келет да. Ушул эме боюнча жанагы салык төлөөчүлөрдүн жеке кабинетинде именно имущество деген атайын модулу бар. Ошол жерде мурун бул жок болчу. Азыр ушул жерде кыймылдуу, кыймылсыз мүлкү боюнча маалымат бар. Алар мурун жана сиз айткандай көрсөтпөй койгон учурлар бар беле деп сурап атпайсызбы? Мурун алардын өзүндө ошол көрө алчу эмес. Азыркы учурда ошол жеке кабинетинен мүлк деген модулга кирип көрсө болот. Ошол эле жерде эмелеки сурап аткан квадратный метрин көрсөтсөм болобу деп атпайбы? Так эле ошол жерде квадратный метрде көрсөтүлөт. Демек, салык толушу бир төлөнгө туруп койгон экен да, баягы силерге тапшырып коюп эле, мен тапшырдым десең, кээде баягы өзү дагы ачып кабинетин кирип, бирсе баягы кандайдыр бир деңгээлде өздөрү дагы көзөмөлдө жүргүзсө болот экен. Демек, бул жерде ачык айкындуулук толук сакталган экен да. Уюлдук телефону 775 мүнөткөн көрөрманыбыз сурап атат. Налог соцфонду төлөбөсө, пенсияга чыкканда кереги тиеби? Толук түшүндүрүп берсеңиздер. Анан неге патентти 500 сом кошулуп кетти дейт. Налогду төлөп атасыз, соцфондго. Пенсия чыкканда анын кереги тиеби дейт. Эми баягы айылдан сурап атат. Түшүндүрмө сөз бериш керек да. Эмне чыкканда сөз бул камсыздандыруу төлөмү ошол төлөөчүнүн, салык төлөөчүнүн стажысы болот. Анан өзүнүн накопительный топтом фонду болот. Ошолордун негизинде социалдык фонд тарабынан пенсия эсептелинет. Сөз эмеси бар. Биздин көрөрмандардын тарапынан суроолор абдан көп келип түшүп атат. Алардын биринин суроосун окуп коеюн. Мен 10 жыл мурун автоунаамды саткам. Салыгын ошондон бери төлөгөн эмесмин. Кийинки алган унаама төгүп келатам. Түндүктөн саткан унаам менен наамды чыгып атат. Салыгы кандай болот? Алган киши дайынса. Демек, мен түшүндүм. Унаасын саткан экен. Бирок салыгын төлөп жүргөн эми түндүктөн чыгып атат дейт, ошондо наамды алып атат. Кандай кылсам болот дейт. Бул баягы унаа боюнча, транспорт боюнча жанагындай базалар, бүт бардык базалар бириктирилген. Бул боюнча эч кандай кайсыл бир жерден жашырып коюуга мүмкүн эмес. Ошол жарандын атында машина 10 жылдан бери, 10 жыл мурун сатып ийген болсо, ошол кишинин атында жүргөн болсо, кимге саткан болсо, ошол кайсыл райондо төлөгөн. Эгерде андай мүмкүнчүлүктөр жок болсо, бизге салык кызматына келип, бизде дагы ушундай башка райондордукун, башка районго төлөп салгандар болсо, ушундай доступтар бар. Ошол жактан кайсыл районго төлөгөн, эгерде ошол кимге саткан болсо, ошол жарандын данныйлары бар болсо, биз тапсак болот да. Менимче ушул көрөрманыбыз баягы унаасын саткан экен да, ушул сатканда дарыгер алган эмес экен да, ошойдон кала берген, эми кандай кылам деп айласы кетип аткан эмес экен да. Демек, сөз түрү силерге кайрыш керек экен да. Бүгүнкү күндө ошол жарандын мүлкү болуп эсептелинет. Ал пока тиги унаадан чыгарып, башка бирөөнө оформить этип бергенге чейин ошол жарандыкы болгондугунан төлөгөнгө туура келет да. Эгер мындан 30 жыл мурунку тарыхка кайрылып турган болсок, эгемендүүлүктүн алгачкы күндөрүндө ушул салык кызматына мындай ошондон коркуп, ошондон качып салык төлөгөн фактор көп болгондо, бүгүнкү күндө ушул психология кай жагына ооду? Силердин ичиңерде кыйынчылык жокпу? Биз билебиз, ошол акчаларда салык чогултуу бир өзүнчө бир кыйын иштер. Бүгүнкү күндө акыбал кандай ушул салык чогултуу боюнча? Бүгүнкү күндө баягы салык төлөөчүлөрдүн салык төлөөчүлөргө болгон биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жанагындай семинарларды өткөрүп атабыз. Ошол себептен салык төлөөчүлөрдүн улам жылдан жылга болгон салык төлөш керек экен, милдеттүү экендиги боюнча салык сабаттуулугу жогорулап келатат деп эсептейбиз. Себеби дегенде мурунку жылдары болсо декларация тапшырышганга
ар бир жаранга жанагындай милдеттүүлөргөчү декларация тапшыртуу кыйынчылык жаратылчу. Эми азыр уже өздөрү эле билип, мүлктү жашырбаш керек экен, салыкты төлөбөш керек экен деген түшүнүктөр уже жакшы болуп келатат да буюрса. Нарын шаарында кандай акыбар? Бизде деле ушул баягы система бир да. Салык төлөөчүлөрдүн азыр билим деңгээли жогору. Алар биз бир кезде баягы салык кызматы жаңы башталган 93-95 2000-жылдар учурунда салык төлөөчүлөрдүн аркасынан чуркап биз өзүбүз издеп барып ошол төлөп турчубуз да. Азыр салык төлөөчүлөр өздөрү келишет да. Мен ушул жерим бар эле, мен ушуга салык канчадан бери төлөп турмун, төлөбөй жүрүп турмун деп азыр келген эмелер көбөйдү да. Азыр бардыгы колдорунун келишинче ошол салыкты өз учурунда төлөгөнгө аракет кылып калышты. Биздин көз карашта мына ушундай прогресстин болушуна кандайдыр бир деңгээлде баягы салык төлөөчүлөргө болгон талап күчөтүлгөндү деп билип атабыз. Себеби баягы бурдагыдай бир документ алыш үчүн баары бир бүтүп атса сөзсүз түрдө салык төлөгөнү жана башкалардын эсеп жүргөнү, соцфондго төлөнгөнү бүт каралат. Менимче бул фактор дагы ушул салык төлөөчүлөрдүн активдигин көтөрүп атса керек. Менимче бул дагы айтып коюш керек. Бул дагы биздин салык системасына бир оңго жылуулардын бир белгиси деп койсок туура болчу да. Анан сиздердин ишти билебиз, бир топ кыйын. Эми ошо суроом келип атат, сиздерге түзгөн шарттар сиздерди канааттандырабы же дагы болсо баягы ишиңерди кыйнаткан жагдайлар барбы? Бүгүнкү күндө мисалы бизге салык эми эң негизгиси мындай биздин кызмат салык төлөөчүлөргө жагымдуу атмосфера түзүү деп коебуз. Ошо салык төлөөчүлөр келгенде шарттар түзүшүбүз керек. Ал эми кызматкерлер боюнча бүгүнкү күндө баардык кызматкерлерде компьютер, азыркы учурда компьютерди талапка туура келет. Ошол себептен ар бир кызматкерлерде компьютерлер жана орто техникалар жетишерлик деп эсептейбиз. Ал эми мындай кемчиликтер деле неме жок. Маселе жок. Себеби интернет баягы баардыгы фискализация онлайн болуп аткандыктан интернетибиз жакшы иштеп турса эле буюрса баардык фискализацияны дагы салык мыйзамдуулугун дагы бүт туура тактап канга аракет кылабыз да. Нарын шаарында эле жакшы керек. Облус жанагы биздеги жаңы системалардын баарын, сервистердин баарын кошкондугуна байланыштуу бизге иштегенге аябай жакшы шарттар түзүлгөн деп айтсак болот. Биз жанагы азыркы салык төлөөчүлөрдүн мүлктөрү бар жогун өздөрү документ алып келбей эле биз өзүбүздүн базабыздан көрөбүз. Транспорт каражатын көрө алабыз. Кандай кыймылдардын баарын биз деле ушул базадан көрө алабыз да. Жанагыдай эле шарттардын баары бар. Бизде Нарын шаарында бирдиктүү терезе аркылуу салык төлөөчүлөрдү тейлейбиз. Ошол жерде келип баягы ар жак бер жакты кыдырбайт. Ошол жерден бир жерден бүтүрүп кеткенге жумуштарын шарт түзүлдү. Тем более азыркы күндө бүт баары электрондук болуп аткандыгына байланыштуу салык төлөөчүлөргө да жеңил, бизге дагы ыңгайлуу. Уюлдук телефон 673 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Үй, огород, үлүш жердин налогун айыл өкмөткө төгүп атсак, декларацияны эч жерде иштебесек да беришибиз керек дейт. Налогду төгүп атабыз дейт, үйгө, огородго. Эч жерде иштебес дейт. Ошончо да декларация беришибиз керек дейт. Бул декларацияны кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү бар жарандар тапшырышы керек. Мындан сырткары жанагындай маалыматтык баракча 1-майга чейин ушу маалыматтык баракчаны да тапшырышы керек болот да. Сөзсүз түрдө тапшырыш керек болот. Дагы бир көрөрман сурап атат. Мен жаңыдан ишкерликти баштайын деп аткан пландарым бар. Дароо эле салыкка кайрылышым керекпи же ишти баштап койсом анан салыкчылар өзү келеби дейт. Ар бир салык ишкердүүлүк баштаачу адам биринчи каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтүп, андан кийин документтерин тууралагандан кийин гана өзүнүн ишкердүүлүгүн жүргүзүп баштайт. Ошого жараша каттоодон өткөзүп атканда азыр электрондук түрдө да өтө алат, барып өзү барып дагы өтө алат. Каттоодон сиздерден өтөт. Ооба. Бизге бөлгөн убакыт да өзүнүн соңуна келип жетти. Анан биздин программанын бир жакшы салты бар. Сөз соңунда келген меймандарга эркин микрофон беребиз. Эл журтка эмне айта алдыңыздар? Кыздыңгы чачуу дейт, Зинаны баштасак.
Эртеден бери айтып өткөндөй, ушул биздин азыр декларационный кампания жүрүп жатат. Баарыңыздарды ушул Нарын шаарынын, жалпы эле Нарын областынын тургундарына, ишкерлерге ушул декларационный кампанияга активдүү катышып, декларацияларыңыздарды өз учурунда тапшырып кетишиңиздерди каалайт элек. Ошого үндөйт элек. Бүт баардыгын суроолоруңар болсо, эле бирдиктүү терезеге келсеңиздер болот, же болбосо телефон аркылуу сурап турсаңыздар болот. Болот мырза. Биздики эми азыркы учурда жүрүп жаткан ушу декларация боюнча баягы толук тапшырууга мүмкүнчүлүктөр болуп жаткандыктан, эгерде жанагындай кээ бир маселелер болуп калышы мүмкүн, логиндерин ала албай калышы мүмкүн, же болбосо жанагындай сиз жогоруда айтып өткөндөй интернет тартпай калган жерлер болушу мүмкүн. Ошол учурда Нарын районунун аймагында жайгашкан жарандар, жекешкерлер, мекеме ишканада иштеген кызматкерлер Нарын райондук салык кызматына кайрылышы керек. Андан сырткары фискализация боюнча касса аппараты ар бир дүкөндөргө, ар бир соода түйүндөргө касса аппарат орнотулган. Ошону касса аппараттын чегин талап кылып беришсе, ошону менен дагы бюджетке баягы кошкон салымы болот эле деп эсептейбиз. Андан сырткары ушул декларация негизгиси декларация боюнча толук тапшырууга баягы. Мен сиздердин сөзүгө кошумча иретинде да бир жагдайды айтып коюш керек. Урматтуу телеөргөндөр, биз салыкты өз убагында төлөө жана декларацияны тапшырууну кандайдыр бир деңгээлде өлкө казынасын байытууга өз салымыбызды кошуп атабыз. Мына ушуну унутпаңыздар. Ал эми урматтуу меймандар, мен сиздерге ушу атайын убакыт бөлүп келип биздин көрөрмандар жана биздин сорго жооп бересиздер мен телевизор ачып ылайым эле ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ошондой эле биздин бүгүнкү көрсөтүүгө активдүү ачкан көрөрмандарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү актуалдуу маек программасынын соңуна чыгабыз. Сиздер менен мен Бөлөкбай Шеримбеков болдум. Кайрадан Google телефон аркылуу амандыкта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.